Жакында дүйнөлүк банк көмүр кычкыл газынын бөлүнүшүн азайтуу үчүн Кыргызстанга грант түрүндө 50 миллион АКШ долларын бөлүп берүү чечимин кабыл алды. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Ысык көл облусунун Кызыл Өрүк айылында Рокс Ысык көл күн электр станцияларынын биринчи фазасын ишке киргизүү аземинде билдирди. Өлкө башчысы белгилегендей, бул каражат айлана чөйрөгө бөлүнүп жаткан зыяндуу газдарды азайтуу жана жашыл энергетикага өтүүнү камсыз кылуу максатында берилүүдө. Буга байланыштуу Садыр Жапаров жашыл энергетика тармагын өнүктүрүүнү мындан ары улантуу зарыл экендигин айтты. Кочкор райондук прокуратурасы тарабынан 30,5 миллион сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Райондук прокуратура тарабынан жер мыйзамдарынын аткарылышы тууралуу текшерүү жүргүзүлгөн. Натыйжада Чолпон айыл аймагында 30 гектар суга тайдоо жер тилкеси 1996 жылы мыйзам талаптарын бузуу менен жеке дыйкан чарбасына 99 жылдык мөөнөткө пайдаланууга берилип кеткендиги аныкталган. Прокуратура тарабынан көрүлгөн чаралардын жана соттук териштирүүлөрдүн жыйынтыгы аталган жер тилкесин пайдаланууга берүүгө байланыштуу укук аныктоочу актылар жараксыз деп табылган. Ошентип базар баасы 30 миллион 500 миң сомду түзгөн 30 гектар суга тайдоо жер тилкеси Чолпон айыл аймагынын муниципалдык менчигине кайтарылды. 2026 жылдын январь-апрелине өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү алтынды эсепке албаганда болжол менен 299 миллиард сомду түзүп, 14,7%га көбөйдү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев металл конструкцияларды өндүрүүчү жаңы заводдун курулушунун башталышына арналган иш-чарада билдирди. Данияр Амангелдиев белгилегендей, учурда курулуш сектору рекорддук темптерди көрсөтүүдө. Курулуш материалдарынын өндүрүшү 39,3%га өскөн. Бул металл конструкциялар туруктуу ички суроо талапты түзүүдө деп айтты ал. Белгилей кетсек, алдын ала баалоо боюнча 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын ички дүң продукциясы 11,1%га көбөйүп 1 триллион 976 миллиард сомду түздү. Өнөр жай продукциясынын көлөмү дээрлик 800 миллиард сомго жетип 10,6%га өскөнүн көрсөттү. Ошол эле учурда кайра иштетүү өнөр жайынын үлүшү дээрлик 80%ды түзгөн. Ысык көл облусунун Бостери айылында жайгашкан Карагай курортунун курулушунда одоно мыйзам бузуулар аныкталды. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкендей, текшерүүнүн жүрүшүндө объекти куруп жаткан компания шаар куруу жана курулуш ченемдерди сактабагандыгы белгилүү болду. Анын ичинде темир бетон конструкцияларын курууда бекитилген долбоордук чечимдер сакталган эмес жана дубалдарды тургузууда курулуштун сапатына коюлган талаптар бузулган. Курулуш иштерин жүргүзгөн Бай Service Development жоопкерчилиги чектелген компаниясына укук бузуулар кодексинин негизинде 235 миң сом майыппул салынды. Ошондой эле ишканага аныкталган кемчиликтерди тез арада жоюу боюнча милдеттүү көрсөтмөлөр берилди. Коркунучтуу каталар оңдолмоюнча курулуштун сапаты көзөмөлдө болот. Соң көл көлүндө экологиялык абалды жакшыртуу жана балык ресурстарын сактоо максатында кезектеги ири рейдтик иш-чара өттү. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришкендей, Соң көл балык чарбасы мамлекеттик ишканасынын кызматкерлери Актала жана Жумгал райондорунун милициясы менен биргеликте көлдүн акваториясын мыйзамсыз шаймандардан тазалашты. Рейдтин алкагында көлдөн мыйзамсыз коюлган жалпы узундугу 8000 метрди түзгөн синтетикалык балык уулоочу торлор табылып, суудан чыгарылды. Белгиленгендей, бул иш-чара Соң көлдүн экологиясын жакшыртууга, биологиялык ресурстарын коргоого жана көлдүн мелиоративдик абалын калыбына келтирүүгө багытталган. Учурда Соң көлдү браконьердик торлордон тазалоо жана коргоо иштери улантылууда. 13 июнда Бишкектеги Ынтымак эки паркында балдарды коргоонун эл аралык күнүнө арналган дипломатиялык кайрымдуулук жарманкеси өттү. Иш-чара Тышкы иштер министрлиги тарабынан уюштурулган. Ведомстводон маалымдашкандай, ага Тышкы иштер министрлигинин жетекчилиги, Кыргызстанда катталган чет мамлекеттердин жана эл аралык уюмдардын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн башчылары жана өкүлдөрү катышты. Жарманкенин коноктору дүйнөнүн ар кыл өлкөлөрүнүн улуттук тамак аштарынан даам татышты. Ошондой эле кол өнөрчүлөрдүн эмгектери, өзгөчө белектер жана катышуучу өлкөлөрдүн маданий көп түрдүүлүгүн чагылдырган башка экспонаттар келгендердин кызыгуусун жаратты. Коноктор үчүн Кыргыз эстрадасынын өкүлдөрү, чет элдик аткаруучулар жана балдардын чыгармачылык жамааттарынын жаш таланттары катышкан мазмундуу концерттик программа тартууланып, дүйнө элдеринин музыкалык жана би өнөрлөрү көрсөтүлдү. Жыл сайын өткөрүлүп келген дипломатиялык кайрымдуулук жарманкеси достук мамилелерди чыңдоого жана маданияттар аралык диалогду өнүктүрүүгө өбөлгө түзгөн маанилүү аянтча болуп саналат. Иш-чаранын жүрүшүндө чогулган бардык каражаттар Кыргызстандагы балдар үйлөрүнө жардам көрсөтүүгө багытталат.
Ош шаарында өзүңө ишен аталышындагы иш-чара башталды. Иш-чара Ош шаардык казияты менен биргеликте уюштурулду. Анда көп жылдык тажрыйбалуу журналист Гүлжан Ажиматова медиа сабаттуулук жана маалыматтык коопсуздук алеми устаза, педагог жана психолог Динара Исаева исламдагы аял менен эркектин укук милдеттери, ыймандуу үй-бүлөнүн сыры, ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин окутуучусу Айсулуу Адылбек кызы ислам дини кечээ жана бүгүн аталышындагы кызыктуу лекциялары орун алды. Азыркы ислам анан эң алгачкы ислам дининдеги азыркы учурдагы айырмачылыктар, негизги тереңдүүлүктөр, анан турмушка даярдоо, үй бүлө баалуулуктары, кыздарыбыз кантип жартандоо керек, келечегинде кантип бактылуу үй бүлө кура алат, ошол боюнча биздин бүгүн устазаларыбыздын жакшы кеңештери, мыкты бир баалуу кеңештерин угуштуу кыздарга да аябай пайдалуу болду деп ойлоймун. Биз ушул Саида Хадича медресесинде ушундай жылуу тосуп алуу менен, ушундай программалар уруксат берүүсү мени аябай мындай кубандырды. Бул да болсо заман талабы, ошол эле медресе жаатында, ошол жааттагы устазалардын дагы бир дүйнө көз карашынын да кеңейишине алып келет деп алып келгенин байкадым да, сүйүндүм. Өзүбүздүн кеп кеңештерибиз менен буюрса пайдалуу болду деген ишеничтебиз. Жандуу жолугушуу Ош шаарындагы 600 кыз келин билим алган Саида Хадича медресесинде өттү. Катышуучулар кызыктуу жана пайдалуу маалыматтарды угуу менен гана чектелбестен суроо жоопторго орун берилип, алардын өздөрүнүн ой пикирлери кеңири ортого салынды. Кыздарыбызга дагы бүгүнкү күндө зарыл болгон темалар козголду. Үй бүлө маселеси, үй бүлөдөгү болгон баалуулуктар, азыркы учурдагы биздин мүмкүнчүлүктөр, ушул ааламдашы болгон технология өнүккөн мезгилдеги биздин мүмкүнчүлүктөр жөнүндө дагы баса белгиленип кетти. Биз окуу процессинде айтабыз буларды. Бирок жаңы бир адамдар, башка жактан келген инсандардын оозунан угуш булар үчүн дагы бир чоң жаңылык болду деп ойлойм. Анан медиа сабаттуулук дагы бүгүнкү күндө бир орчундуу маселе. Ошондуктан ушул тема бүгүн өз убагында болду деп элестетем. Иш-чаранын негизги максаты кыз келиндерди билим алууга шыктандыруу, алардын медиа сабаттуулук жана маалыматтык коопсуздук жаатында билимин жогорулатуу. Ошондой эле исламдагы аял менен эркектин укук милдеттери тууралуу тажрыйбалуу адистин кызыктуу, керектүү билимдерин бөлүшүүсү менен бирге ыймандуу үй бүлөнүн сырларын да ачып берүүсү катышуучулар үчүн пайдалуу болду. Аны менен бирге илимий жактан мыкты адистин ислам дини тууралуу даярдыгы жогорку адистин сабагы да катышуучуларды кайдыгер калтырбады. Бүгүн биз туура жолдош тандоо жана социалдык тармактарда коопсуз колдонууду үйрөндүк. Мындай лекциялар көп жерлерде өтүп туруусун биз колдойбуз. Жакшы болот, пайдалуу. Актуалдуу болгон темаларды сүйлөштүк. Устазалар да өтө сонун семинар өтүп беришти. Биз медиа сабаттуулук жөнүндө үйрөндүк. Социалдык тармактарда кандай коопсуздук чараларды көрүшүбүз керек үйрөттүк. Устазалар биздин ушул жашообузда кандай актуалдуу темалар болсо, ошолорго бизге мындай сонун семинар өтүп беришти. Бизге өтө пайдалуу болду. Жолугушуунун өнөктөштөрү тарабынан спикерлерге жана активдүү катышуучуларга белектер ыйгарылды. Иш-чара чоң максаттарды көздөйт. Андыктан бул жандуу жолугушуу мындан кийин дагы уланат. Гүлжан Ажиматова, Эркинбек Баймуратов, Ош шаары.